туугандар эми мына прикрутить эткенде кандай кылып туура прикрутить этебиз? Мынакей, мына минусовой, бул плюсовой. Туугандар, мына плюсовойду бунун мынакей плюсовойуна жакшылап кымчыйбыз. Ушул плюсуңар түшүп кетип, мындай жатып кетип, массага түшүп замыкание болбош керек да. Плюска бекем кымчыйсыңар. Бекем кымчыгып эч жака кулабай турган болуп калгандан кийин массаны туугандар именно мына аккумуляторго тагылып турган кезде эмес, аккумулятордон суруп туруп, анан кийин мына массага мынтип катырасыңар. Качан машина жүргөндө туугандар, анан кийин муну мындан үзбөгөн абалда мына климага тийгизесиңер туугандар. Ушундай түшүнүңөр, себеби бул мындай да. Качан биз буну аккумуляторго улап, анан кийин прикрутить эткенибизде, бул жерде турган аккумулятор, мынакей, жерде турган аккумулятор бир убакытта аккумуляторда заряд кылышка туура келет, бир убакытта стартерде да айланышка туура келет. Мындай айтканда, эки нерсени аткарышка туура келет дагы, күчү жетпей калат. Ошон үчүн плюсун плюска кымчып, мына плюс чыгарбайсыңар, себеби корпуска тийсе замыкание берет. Минусту ажыратасыңар, жүргүзөсүңөр, жүргөндөн кийин муну сразу сурбай, муну тагасыңар ордуна. Анан кийин муну массаны алып койсоңар. Эң туура прикрутить эткенде ушундай болот. Негизи эле бул аккумулятор менен аккумуляторду эмес. Негизи эле вообще бир машинанын жанына коюп прикрутить эткенде дагы именно ушинтип аккумуляторун ажыратып алып туруп от алдырсаңар, жанындагы машинанын аккумулятору үзүлбөйт. Дайыма прикрутить эткенде көп адамдар, айдоочулар билет, машинасынын аккумулятору күйүп кала берет да. Ошо күйүп калган себеби ал аккумуляторго улап эле от алдырганда ал анын аккумулятору отуруп калган аккумуляторун да заряд кылган, стартерин да айлантырган. Ошол себептен анга нагрузка келип, ысып, ичи үзүлүп калат. Ошондуктан прикрутить эткенде туура прикрутить этиш керек. Аккумулятор маселеси ушул. Эми туугандар, дагы айта кете турган нерсе, эми ар кимдин аккумулятору ар кыл турат. Мына аккумуляторду мисал келтире турам болсом, мынакей катып турат. Негизи аккумулятор катып туруш керек. Эмне себептен дегенде, биринчиден мына плюс бул жакта турат, бул жери минус, корпустар минус, айтор жанында темирлер болушу мүмкүн, минустар тийип замыкание берет. Бул биринчи маселеси. Экинчи, мунун өзүнүн ичиндеги жидкий болгондуктан бул кыймылдап, удар болгондо ичи бузулуп калуу маселеси бар. Крепление ар түрдүү болот туугандар. Крепление мына бул жакта көрүнөт экен. Крепление металлический көрүнбөйт экен. Кээ бир креплениялардын үстүнөн болот туугандар. Ошо үстүнөн катып аткан креплениядан мына плюстан этият кылыш керек. Себеби катырып атканда эгер плюска тийип кетсе, замыкание берет. Ошондуктан дайыма аккумулятор катырып атканда же аккумулятордун үстүнө бир инструменттер менен иштеп атканда, мына плюс дайыма тийип кетүү коркунучу бар. Плюсту абайлаш керек. Дагы бир мисал бар. Мына плюстарды же минустарды ключ менен катырып атканда көп адам ылгабайт. Мына плюсту катырып атып, мына минуска тийгизип берет да. Ошондо короткий замыкание болуп кетет. Ошондуктан плюс менен, именно плюс менен иштеп аткан мезгилде, мына плюстун болтуна ключуңузду салдыңызбы? Уже буну буруп атканда эч жака тийбесин. Плюсту буруп атасыздарбы? Алыстан көрсөтсөң. Мына плюсту буруп атканда мына минуска тийип кетпесин. Ключуңду алысыраак абайлап, эки жака тийбей атабы караш керек. Именно плюстукун. Минустук эми тийсе дагы корпуска эчтеше болбойт. Өзү минус, бул жактагы минус. Мына ошондой туугандар. Анан кийин туугандар, дагы өтө маанилүү нерсе. Бизде бул жагы плюс, бул жагы минус. Эми аккумулятор чыгарганда сөз кайра салып атып, плюс минусуна караш керек. Эгер адаштырып салып алсаңыздар, биринчи очередте генератордун диоддору атып кетет. Экинчи очередте мына бул жакта предохранительдер бар. Ошол предохранительдер күйүп калат. Мынакей бул жагында предохранительдер бар. Мынакей бул жерде чоң предохранитель турат. Мына байкасаңар 150лүк дейт. Мына ушул күйөт. Бул күйгөндө кайра муну оңдоп салып, муну жаңыртып салып коесуңар. Ошо менен кайра иштей берет. Кээ бир машиналардын генератору күйөт, кээ бир күйбөйт. Негизи алмаштырып салып алган болсоңор, атайын өзүнүн страховкасы болот. Ошол страховканы алмаштырып, кайрадан ишиңерди уланта бересиңер. Ушундай, аккумулятор боюнча маселе ушундай.